миллиард сом биздин жарандар 10 миң адам башка иштеген. Айылда балдардын балалыгы шаардагы балдардыкынан бир топ башкача деп айырмасы бар деп эсептейм да, ошентип ойлойм. Чындап эле ошондой болгон. Айылдагы балачак бул башкача. Аябай кызыктуу мындай оюндар болчу. Азыр ал оюндарды эч ким ойнобой калды. Анан ошол эле мезгилде айылдагы балдар бардыгы эмгектенчү, ата-энеси менен чогуу. Биз кичинекейибизден эле ушу басып кичине бирдеген көтөрүп калганда эле уже ата-энебиз менен кошулуп эле иштеп талаада же жок дегенде малды айдап жеткизип тосуп келесиң. Айылда бүт мал менен алек эмеспи? Анан дыйканчылык. Ал мезгилде колхоз, совхоздар бар болчу. Элдин баары иштечү да биздин убакта. Тамекеде иштедик кичинекейибизде. Анан жумушка да жетишүүбүз, сабакка да жетишүүбүз. Ошол эле мезгилде оюнга дагы баардыгына мындай балалыгыбыз биздин эмебизге көкүрөгүбүз балалыкка толду окшойт да. Бүгүн эстеп алып, азыркы күндө айылда эстейсиң биринчи, анан ошол күндө апамды эстейм. Анан апам жапкан нанын, ысык нан, бирок андай вкус, андай даам, андай тамакты жок да, азыр таппайсың да, эч алмаштыргыс нерсе да бул. Бардыгы эле ошентип эстейт болуш керек. Айылда чоңойгондор ошол тандырдан жапкан ысык нан, бул даамы бир алмаштыргыс деп айтам да, андай даамды азыр жок, андай таба албайсың. Анан айылдагы балачак аябай балдар бири-бири менен мындай ынтымак, урушуп, талашып түрдүү болуп калат да. Ал бат урушуп, бат жарашкан ушундай мезгил болгондо аябай таттуу мезгил. Мен айтор балачакка бир бүгүнкү турмушта болуп аткандарды бир салыштырып болбойт. Балачакты көпчүлүк айтып калат, эмне кылмаксың, балачакка кайтып кетмекмин дегендей. Ушундай жакшы нерселер. Айылда жаш кичинекейибизден билбей эткенбиз да. Жаратылыш менен жаратылыштын кооздугун же агып аткан булактын суусун же жанагы үй жаныбарлардын баардыгы менен аралашып, ушулардын баардыгы жаратылыш бизди өзгөчө тарбиялады окшойт да. Ар бир адам эле ырдай алат да. Адамдардын менимче көпчүлүгү эле ырдайт. Көбү көрүнбөй ырдашы мүмкүн. Бир жакшы мындай настроениясы жакшы мезгилде ырдашы мүмкүн. Же башка нерселер менен алек болушу мүмкүн. Менде көп деле мындай ырдай турган талантым деле жок, бирок кез-кезде ырдап калышым. Айылда жанагы мал багып жүргөндө тоодо ырдайсың да, кичинекейиңде. Мал баккандын баардыгы эле ырдайт да. Сергесиң, жалгызсың, малды жайып коюп, же балдар чогулуп ырдап, кичинекейибизде ар түрдүү жарамазан айчык, жанагы ак терек, көк терек деген ушундай ырлар болчу. Ошондойлорду ырдап жүрчүбүз. Анан бир мезгилдерде ушу кече бир Бекбөрбиевдин юбилейинде Үнсүздүккө тоонун булагын өткөн эстеп бүгүн турамын. Аттиң менен ошол бала турады. Кеде
кудуңда ырдап койгон моменттер болот. Өзүң байкабай каласың, чыгып кетиши мүмкүн. Басып бирдеме алек болуп кетип атып же бирдеке болот. 3,5 жашында, 3 жашында ушундай убакытта, ушундай мезгил. Аябай тентек, эми балдардын баары эле тентек болот. Нуртемир мындай ашыкчараак тентек да. Мындай энергиясы ушундай көбүрөөк. Анан мен спортто мындай көрүп жүрөм, көрүп, анан мындай кичине көзүм канып калганбы же мындай ушу бирдеме чыгат турган байкадым да. Анан өзүм көп эмелерди мындай жана единоборстводо көрүп жүрөм да балдарды. Анан командный оюн бул башка. Командный оюн башка. Анан ошол мезгилде карасам балам мындай крупныйраак да. Эмеси мындай кичинекейинен эле мындай бою чоң, мындай толо болчу да, мындай. Карасам командный футболго жарабайт. Футболго мындай жеңил болуш керек да, чуркаш керек көбүрөөк. Анан сөөктөрү чоңураак, карасам анан ушул хоккей эсиме келип атат да. Хоккей бул аябай ошондой эле мезгилде мындай скорость талап кылып, бирок физика мындай болуш керек да, крупный, ал жерде аябай кагылышы көп болот да. Анан 3,5 жашынан анан хоккейди издеп, городской катокто хоккейге алып барып, ошол жактан мен айттым, мамасын хоккейди карап алып баргылачы деп. Алып бардык, ал кезде кичинекей эле. Бир аз көпкө чейин катайт этип эметип жүрдү, анан ошо менен өзү кызыгып кирип кетти, анан лёттон ошол муздан чыкпай калды. Кызыгып кирип кетти. Ошо менен ойноп келатат. Россияда жүрдү, андан кийин азыр эми Америкада ойноп атат. Ушундай болуп берип калганбыз хоккейге. Мен жеке өзүм кызыгымдын эмесинен эле. Спорт бул негизинен кесип эмес да. Спорт негизинен экинчи орунда мындай кетиш керек. Алдында билим, бир кесип тандаш керек да спортсмендер. Ага мындай шектөө жок. Эми өзү чоңойсо өзү тандайт. Сабагына көбүрөөк көңүл бурулат, баары бир көбүрөөк ошол жагын карап атабыз. Сабактан дагы мындай жакшы окуйт. Эми азыр Америкада билим берүү тармагы башкача да бизге караганда бир топ. Анан чоңойгондо көрбөсү өзү каякты тандайт. Ошол өзүнүн спорт менен, хоккей менен аягына чейин кетип калышы мүмкүн. Себептеги жанагы спорттук карьерасы бүткөндөн кийин тренер болуп кетиши мүмкүн, башка болуп кетиши мүмкүн. Ошол багыттан ошол менен эгер адамдын эмесине жаккан болсо, ошо менен анан башка бир кесипти тандап кеткен болсо, врач болгон спортсмендер толтура, юрист болгон спортсмендер толтура, экономист спортсмендер толтура. Ушундай түрдүү кесип, спорт бул кесип эмес да негизинен. Буга баш оту менен толук кирип кеткендер аз да. Көпчүлүгү спортто убактылуу, 30 жашка чейин. Андан кийин бир кесиптерге болуп кетишет да. Ошондой эле болуш керек, эми билбейм, чоңойгондо көрөбүз да, өзү тандайт да. Жашоодо түрдүү кырдаал жаралышы мүмкүн. Ошол эле кызмат абалында, жумуш убактысында түрдүү кырдаал жаралганда биздин жумуш мындай эмеспи, жанагы талаштан тактык жаралат деген жумуш бизде да. Жогорку кеңеште мыйзамдардын үстүндө мындай талаштар болушу мүмкүн. Башка бир маселелердин үстүндө, себеп дегенде депутаттык бул бир эл өкүлдөрү бир кесиптин ээси эмес да. Ал жерде
түрдүү кесиптин ээлери бар. Юристтер бар, экономисттер бар, мугалимдер бар, врачтар бар, ишкерлер бар. Жана башка түрдүү кесиптер. Албетте алардын ой жүгүртүүсү, дүйнө таануусу ар түрдүү. Ар түрдүү. Ошол мезгилде ар түрдүү ойлор, пикирлер, кайчылаш пикирлер жаралып калышы мүмкүн. Кээде бири-бирибизди түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Же кээде түшүнүп туруп, билип туруп, башкача кылып аткан дагы көрүп турасың да. Жанагы кандай десем, искренность кээде болбой, мындай атайын жасагандай, же бекитип билдирбей тымызын жасаган иштер болуп калышы мүмкүн. Ар түрдүү кырдаал жаралышы мүмкүн. Ошол мезгилде туура эмес болуп атканын билип туруп же билбей туруп туура эмес жасалып аткан иштер болсун. Ошол маалдарда мен эле эмес, көпчүлүк депутаттардын жанагы көрсөтпөйүн деген терс адамдарда мүнөздөр бар да. Андайым абайлайсың, ошол мүнөздөрдүн бири бул жанагы кызыккандуулук, эмоция. Жашоодо кандай калыптансак, аны өзгөртө албайсың да. Аны аракет кыласың. Кээ бир мезгилдерде карманганга, кээ бирлер жанагы эмоцияны жанагы жинин келтирип же башка болуп мындай кандай атайын жасагандар бар. Мындай ошол эмени, ошол процессти ошону мындай көзөмөлдөө үчүн өзүнүн эмесин көрсөткүсү келгендер. Кээ бирде ушундай карманып атып чыгып кеткен мезгилдер болушу мүмкүн. Ушундай болуп калат. Ал эми ак ниеттүүлүк бул баалуу билүү бир ошол мезгилинде кыйын да. Ал бир убакыттан кийин билиниши мүмкүн. Чын жүрөгүнөн эме кылган экен, аракет кылып, мындай эме кылган экен, жасаган экен деп кийин убактарда кийин билинип калышы. Же ошол мезгилде сразу көрүнүп турушу мүмкүн. Анан ак ниет деген бул мүнөз да. Булга ар түрдүү караш керек. Кээ бир адамдар чыныгы ак ниет болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар жасалма болушу мүмкүн. Бирөөнү мактаардан мурда, аны жакшы билерден мурда, аны жакшы мүнөзүн билип алып макташ керек деген сөздөрдү көп угуп калам да. Сапарга чыктың беле ошол киши менен, жеке мамиле кылдың беле деген суроолор болот да. Сапарга чыкканда адамдардын мүнөзү, чыныгы ак ниеттүүлүгү, адамгерчилиги аябай билинет сапарда жүргөндө. Эл мага ишенип аздыр көптүр добуш берген. Мени 5 жылга жалдаган. Элдин өкүлү болосуң, депутат болосуң деп 5 жыл убактылуу биз жалданма жумуш бул деп. Алардын сөзүн, оюн, көз карашын биз бул жакта эске алып, ошого карап мыйзамдарды чыгарып, мыйзамдарды чыккан мыйзамдарды көзөмөлдөш биздин негизги милдет. Элдин өкүлү болуп, эл бизди жалдагандан кийин менин ар бир баскан кадамым, сүйлөгөн сөзүм, жүргөн жүрүшүм, элге болгон мамилем бул элдин көзүндө мага өтө маанилүү. Мен аябай мындай этият болом ар бир жасаган кадамдар. Ошол эле мезгилде баары жанагы мүнөз бар, ал жеңип кетиши мүмкүн кээ бир мезгилдерде. Мага бул элдин бардыгы мени карап тургандай мага сезилет да. Коомдун көзөмөлү, журналисттердин бардыгы, элдин сөзү мен үчүн өтө маанилүү.
бирдиктүү бир мындай эреже болбойт да. Ар ким өзүнүн баалуулуктары бар. Кээ бир адамдардын материальный баалуулуктары болушу мүмкүн. Кээ бир адамдардын мындай духовный, кээ бир адамдардын мындай баалуулуктары дагы башкача болушу мүмкүн. Жашоодо эң маанилүү Алла Таала канча өмүр берсе, ошону жакшы өткөзүш керекпиз деп баарыбыз эле ойлойбуз да. Ошонун үстүнөн аракет кылабыз. Ошол эле мезгилде пенде түрдүү жанагындай катачылыктарды кетирет. Анын үстүнөн иштеп оңдойт. Адашуулар болот, ийгиликтер болот. Менин оюмча, ийгиликке кубанган жакшы, бирок утулуудан, ийгиликсиз иштерден сабак алган өтө маанилүү деп эсептейм. Бул мындай да, жанагындай алтын балык кармап алсаң дегендей суроо болуп атат да. Бул эми бул алтын балык кармап алдың деген бул эми жомок да. Жашоону өзгөртсө, күндө кечинде жатып, эртең менен турганың уже жаңы күндө. Бул жаңы мүмкүнчүлүк да. Өзгөрткөнгө миллион мүмкүнчүлүк бар да. Кеч эмес, эч качан кеч эмес. Миллион. Эгер мындай каалоо болсо, желание болсо, өзгөртүүгө миллион мүмкүнчүлүк. Алла Таала жараткан бардыгыбызга мүмкүнчүлүк. Күндөн күнгө, кечеги күн менен бүгүнкү күндү салыштырып болбойт. Технологиянын бүгүнкү өсүшү, бүгүнкү убакыттын ылдам кетиши 15 жыл мурда, примерно 10-15 жыл мурда, эсиңерде болсо керек, пейзер менен колдонгонубуз. Ошол мезгилде элдерди бардыгында бул жеринде пейзер жүрчү. Сообщение келет. Ошол мезгилде бир 10-15 жылдан кийин телефондон сүрөтүн көрүп, Америка менен сүйлөшөсүң, WhatsApp'тан же десе, интернеттен десе, ишенбейт элек да, туурабы? Мына көз алдыбызда болду мына. Бат убакытта, кечеги күн менен бүгүнкү күн. Бүгүн Wi-Fi издеп жүрөбүз, туурабы? Бүгүнкү күндө Wi-Fi, интернет. Ушул мезгилде жакын карада Илон Маск айтып атат, жер шарында Wi-Fi бекер интернет кылам дейт. Жер шарында любой жерге барасың, Камчатка барасың, Антарктидаға барасың, жерди бекер интернет менен ороп коем деп атат космостон. Өтө кызыктуу да. Бул келет, буну биз көрөбүз. Бул жакын арада болот. Бул адамзат күндөн күнгө өзгөрүш. Азыр өтө ылдамдык менен өзгөрүш болуп атат. Өтө тез. Азыр бачым чечимдерди кабыл алып, тез жашоого карап, тез өзгөрүш керек. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо мен муну жасайт элем деген бул арамзанын иши да. Мүмкүнчүлүк бар. Аны аракет кылыш керек, жасаш керек, ага чыгыныш керек. Мындай тоокелчиликке көп мезгилде салыш керек да. Бул деген жана рисковать этиш керек. Мурда жет өлчөп бир кес десе, көпкө ойлонуп, шашпай чечим кабыл ал деген дер азыр анча актуалдуу болбой калды да. Азыр туура чечим кабыл алыш керек, албетте, бат ойлонуш керек. Скорость аябай бат кетип атат. Жашоо күндөн күнгө тез өзгөрүп атат. Азыркы балдарга, азыркы жаштарга 21-кылым
мына 2000-жылда төрөлгөн балдар алдымда 20 чыгып калды. Булар өтө нано технологиянын заманы. Өтө балдар, жаштар креативный ойлонуш керек. Тез ойлонуш керек. И башкача нестандартный ойлонуш керек. Стандарт деген бул уже чектөө да. Мурдагы стандарттардан кетиш керек. Балдар азыр көрүп атпайбызбы жаштардын, адамдын, биздин оюбузга келген, мурдагы муундун оюбузга келбеген нерселерди чыгып атат да, жаңы ачылыштар. Күндөн күнгө жаңы ачылыштар чыгып атат. Күндөн күнгө бул мени ушундай таң калтырат. Бүгүнкү күн менен эртеңки күн, кечеги күн менен бүгүнкү күндөгү өзгөрүштөр таң калтырат. Мен буга таң калып кете албайм да.